Арба балдар, кандай жакшысыңарбы? Эс алып атасыңарбы? Денсаулыктарыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабагыбыз геометрия. Темасы призманын көлөмү. Бардыңар геометрия китебиңерди алып, кептериңерди алып, керектүү куралдарыңарды алып, жазганга даярданып отургула. Эми бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөнөбүз? Үч бурчтуу призманын көлөмү эмнеге барабар экендигин далилдеп формуласын чыгарууну үйрөнөбүз. Ошондой эле экинчи ар кандай призманын көлөмүн табуунун формуласын чыгарабыз. Анан баягы далилденген формулаларды пайдаланып көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биз мурунку сабагыбызда көлөм деген эмне? Ошондой эле 9 класстан дагы билесиңер. Геометриядан көлөм деген эмне? Ал баягы чоңдук, ал жалаң оң маанигей болот, анын касиеттерин токтолуп өткөнбүз. Көлөмдүн негизги 2 касиетин силер билесиңер. Биринчиси баягы барабар телолор барабар көлөмдөргө ээ болот. Эгерде тело бир нече бөлүктөрдөн турса, анын көлөмү ошол бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар деп. Анан параллелепипедтин көлөмү 9 класста эстесеңер болот. Параллелепипедтин көлөмү эмнеге барабар эле? Параллелепипедтин көлөмү сызыктуу үч өлчөмүн көбөйтүүнүсүнө барабар. Андан параллелепипедтин көлөмүнүн экинчи формуласы негизин аянттын бийиктигине көбөйткөнгө барабар деп, ошону пайдаланып параллелепипедтин көлөмүн табууну бир нече мисалдары аткарылган. Эми бүгүн призманын көлөмү. Призма бул жалпы көпкырандык. Анын ичинде параллелепипед бул анын төрт бурчтуу призма, же болбосо ошонун бир учуру каралган мурда. Азыр эми жалпы призманын көлөмү эмнеге барабар экендигин үйрөнөбүз. Эми үч бурчтуу призманын көлөмү эмнеге барабар экендиге токтолоелук. Үч бурчтуу призманын көлөмү негизин аянттын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Эми муну далилдейбиз. Бизге эмне берилди? Үч бурчтуу призма берилди. Мына чиймеде көрүнүп турат. АВД, А1, В1, Д1 үч бурчтуу призмасы. Анын көлөмү В барабар С негизин аянттын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Далилдейбиз. Далилдөө үчүн эмне кылабыз? Берилген призманын бир гранын D1, V1 гранын диагоналдарын жүргүзөбүз. Диагоналдардын кесилишкен чекитине карата, диагоналдардын кесилишкен чекити симметрия борбору тик буручтун, ошол чекитке карата призманын, баягы үч бурчтуу призманын чокуларын чагылдырабыз. Анда V1 D чекитине, V D1 чекитине, A1 С чекитине, ал эми А С1 чекитине өтөт. Анда биздин АВД, А1, В1, Д1 призмабыз үч бурчтуу призмасы ВДС, В1, Д1, С1 призмасына өтөт. Алар борборго карата симметрия болгондуктан булар барабар. Демек, бул жерде эки барабар үч бурчтуу призма пайда болду. Бул экөө биригип эмнени түздү? Параллелепипедти, көрүнүп турат чимеде. Экөө биригип параллелепипедти түздү. Демек, берилген параллелепипедибиз эмнеден турат? Эки үч бурчтуу призмадан туруп калды. Демек, анын көлөмү ушул берилген призмалардын көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Жана бул призмалар бириге бири барабар болгондуктан алардын көлөмдөрү дагы барабар. Эми бул үч бурчтуу призма биригип параллелепипедти түзгөндүктөн параллелепипедтин көлөмү эмнеге барабар эле? Негизин аянттын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Анда жазабыз. Параллелепипедтин негизин аянттын S штрик деп белгилеп алсак, ал эми бийиктик бул жерде баарыныкы капталгылары барабар да. Жана бийиктиги да боло алат. Ошондуктан ал H. Демек, V барабар, же болбосо V штрик, параллелепипедтин көлөмүн V штрик деп белгилесек, S штрик көбөйтүү H'ка барабар. Параллелепипедтин негизи эмнеден туруп атат? Эки барабар үч бурчтуктан. Демек, параллелепипедтин негизин аянты S штрик бул эки үч бурчтуктун аянттарынын суммасыга барабар.
ал 2s'ке барар. Демек s' барар 2s. Көлөмү v' барар s' көбөйтүү h эле да. Мында v' баягы көлөмдүн касиети боюнча эки үч бурчтуу призманын көлөмдөрүнүн суммасы карар болгондуктан 2v карар болду. Ал эми негизин аянты 2s'ке барар. 2v барар 2s көбөйтүү h. Мындан v барар s көбөйтүү h чыгат. Демек, үч бурчтуу призманын көлөмү негизин аянты менен бийиктигинин көбөйтүүнүсүнө барар экендигин далилдедик. Биз эми үч бурчтуу призма, негиз үч бурчтук болгон призманын көлөмүнүн формуласын чыгардык. Эми ар кандай призманын көлөмү? Үч бурчтуу эле эмес, 4 бурчтуу, 5 бурчтуу, 6 бурчтуу жана башка n бурчтуу болгон учурда анын көлөмү эмнеге барар? Ар кандай призманын көлөмү, мына теореманы карагыла, негизин аянтын дагы эле бийиктигине көбөйткөнгө барар экен. Далилдейбиз. Бизге берилди мына n бурчтуу призма дейли. Далилдеш керек, ушул призманын көлөмү негизин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барар экендигин. Далилдөөдү баштадык. Эмне кылабыз эми далилдеш үчүн? Биз өзүбүз мурда далилдеген теоремага таянабыз. Ал эмне деп далилдедик эле? Үч бурчтуу призманын көлөмү негизин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барар деп далилдедик. Ошон үчүн бул призманы, n бурчтуу призманы үч бурчтуу призмаларга бөлүп алабыз. Ал үчүн АВ кыры аркылуу өткөн диагоналдык кесилиштерин жүргүзөбүз. Алар ошолорго туура келүүчү баягы негиздеринин диагоналдары аркылуу өтөт. N бурчтуу призманын бул үч бурчтуу призмаларга бөлө турган болсок, n-2 үч бурчтуу призмага бөлүнөт. Анткени n бурчтуктун бир чокудан чыккан диагоналдарынын саны n-2ге барар. Эми көлөмдүн касиети боюнча n бурчтуу призманын көлөмү ал бир нече бөлүктөргө бөлүндү да, ошол бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барар. Эми биз үч бурчтуу призмалардын бийиктиктери баардыгы барар, ал h-ка барар. Ал эми негизинде үч бурчтуктун аянттарын рети менен S1, S2, S3 жана башка эсендеп белгилеп алсак, анда көлөмдөрү V1, V2, V3 болот дагы, жалпы n бурчтуу призманын көлөмү баягы бөлүктөрдүн, осы үч бурчтуу призмалардын көлөмдөрүнүн суммасына барар. Жазылып турат, көрдүңөр, барар. Ал эми V1 эмне барар? Негизин аянтын бийиктигине көбөйткөн S1 көбөйтүү h, V2 S2 көбөйтүү h, V3 S3 көбөйтүү h, плюс жана башка Vn n-нчи үч бурчтуу призманын көлөмү Sn көбөйтүү h-ка барар. Мында бийиктиктер баардыгы бирдей болгондуктан h-ты качан чыгарып ийсек, баардык баягы үч бурчтуу призмалардын негиздеринин, үч бурчтардын аянттарынын суммасы калды. Бул үч бурчтардын баардыгын кошсок, экинисинде карасаңар негизиндеги эмнени берет? Негизин береби? Жалпы негизди берет, n бурчтукту берет. Демек, жалпы негизин аянтын s деп белгилесек, h көбөйтүү s болот. Биз далилдедик. Демек, ар кандай призманын көлөмү негизин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барар экен. Биз эми балдар немен чыгарып алдык? Үч бурчтуу призманын көлөмү негизин аянт менен бийиктигинин көбөйтүүнүсүнө барар экендигин, ошондой эле ар кандай призманын көлөмү деле негизин аянт менен бийиктигинин көбөйтүүнүсүнө барар экендигин. Ар кандай призманын. Эми ошону пайдаланып, ушул эки формуланы, осы эки теореманы пайдаланып көнүгүүлөрдү иштейик. Номер 1-ди китебиңерди ачып отурасыңар го, ачып гана баарыбыз чогуу окуйлукчу номер 1-ди. Негизин жагы а жана бийиктиги h боюнча дейт.
туура 3 бурчтуу, 4 бурчтуу, 6 бурчтуу призманын көлөмүн тапкыла дептир. Чиймени карасаңар 3 бурчтуу призма турат, 4 бурчтуу призма, 6 бурчтуу призма турат. Эмне үчүн 3 бурчтуу, 4 бурчтуу, 6 бурчтуу деп атам? Негизине карата айтылат деп өткөн сабакта айтканбыз, А эми карагыла. Биринчи 3 бурчтуу туура тик призманын көлөмүн табайык. 3 бурчтуу. Негизи туура 3 бурчтук экен. Тең жакты 3 бурчтук. Ар бир бурчу канча градустан болуп туруп ошондо 60 градустан, Демек көлөмүн табабыз. Көлөмүн табыш үчүн биринчи көлөмүн негизин аянты менен бийиктигин көбөйтүүсүнө барабыз, Негизин аянтын табайык. Негизин аянты эки жагын аранын арасында бурчтун синусуна көбөйтүп, ана 2-ге бөлгөнгө барар эле. Жазууда көрүнүп турат. Демек бул эмнеге барар экен? А квадрат тамырасты 3 бөлүнгөн 4-кө барар. Эми көлөмүн таап коебуз. Бул S негиз көбөйтүү H. Ордуга коюп койсок, А квадрат тамырастында 3 бөлүнгөн 4 көбөйтүү H'ка барар. Биз 3 бурчтуу тик призманын, туура тик призманын көлөмүн таптык. А квадрат тамырастында 3H бөлүнгөн 4 экендигин. Эми экинчиси, туура 4 бурчтук болгондо дейт негизи. Туура 4 бурчтуу тик призманын көлөмүн тапкыла дептир. Карадык. Демек, туура 4 бурчтук болсо, негизи анда квадратта, бардык жагы Ага барар. Ошондойбу? Анда квадраттын аянты эмнеге барар эле? А квадратка барар. А көлөмү негизин аянты менен бийиктигинин көбөйтүүсүнө барар да. Демек, бийиктиги H болсо, А квадрат көбөйтүү H. Демек, көлөмү V барар экен А квадрат көбөйтүү H'ка. Жогу жазылып турат, мына чийменинде өзүңөр көрүп турасыңар. Эми үчүнчүсүн карайык. Негизи 6 бурчтуу туура тик призманын көлөмүн табуу керек экен. Мына негизи 6 бурчтуу призма турат. Бийиктиги H, кызыл менен белгиленип турат. Негизи 6 бурчтук, туура 6 бурчтук, бардык жагы барар. Аны өзүнчө сызып алдык, карагыла. Мунун аянтын кантип табабыз? Ушу 6 бурчтуктун аянтын таап, анан бийиктиги көбөйтүп коебуз да. 6 бурчтукту барабар 6 3 бурчтукка бөлдүк. Бөлүнүп турат, диагоналдарын жүргүзсө, барабар 6 3 бурчтукка бөлүндү. Чокусундагы бурчтары бардык 60 градустан. Анткени 360-ты 6-га бөлсөңөр 60 градустан. Ар бир жагы Ага барар. Мынабу 3 бурчтар тең капталдуу 3 бурчтар. Анткени АО менен биз азыр мына жерде АОФ 3 бурчтугун карайык. АО менен ОФ экөө бирге бир барар. Анткени бул 6 бурч, туура 6 бурчтукка сырттан сызылган айлананын радиусу болот. Ошон үчүн бул тең капталдуу. Эми ушул 3 бурчтун аянтын табайык. Ал үчүн 3 бурчтун аянты эмнеге барар эле? Негизи менен бийиктигинин көбөйтүүсүнүн жарымына барар. Негизи А, бийиктиги ОК. Бийиктигин табайык. Бийиктик жүргүзсөк, бурч тең 2-ге бөлүндү. 60 градустук бурч 30 градустан болду. А биз билебиз, тик бурчтуу 3 бурчтукта 30 градустук бурчтун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барар. Тең капталдуу 3 бурчтуктун бийиктиги анын биссектрисасы дагы медианасында болгондуктан ОК АФти тең 2-ге бөлдү. Ошондо КФ А бөлүнгөн 2-ге барар. Жана бул 30 градустук бурчтун каршысында катет. Бул А бөлүнгөн 2 болсо, анда гипотенуза ОФ Ага барар. Жазылып турат, немеде көргүлө. ОФ Ага барар. Эми Пифагордун теоремасы боюнча мына жерде тик бурчтуу 3 бурчтук пайда болду да. Бийиктик жүргүзгөнүбүздө. ОКФ тик бурчтуу 3 бурчтугунан ОКны табабыз. ОК бул бийиктиги H. Катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барар. Демек H квадрат плюс А бөлүнгөн 2-нин квадраты, бул КФтин квадраты. Бул А квадрат бөлүнгөн 4 барабар А квадрат. Эми H квадрат барабар А квадрат бөлүнгөн 4-тү оң жакка алып өттүк, карама каршы белги менен. Эми муну жалпы бөлүмгө келтирип чыгарсак 3А квадрат бөлүнгөн 4 болду. Эки жагынан тең тамыр чыгарып ийсек, H барабар А тамырасты 3 бөлүнгөн 2-ге барабар болду. Эми 3 бурчтун аянтын табабыз. 3 бурчтун аянты эмнеге барар дедик? Жаңы эле айттык. Негизи менен бийиктигинин көбөйтүүсүнүн жарымына барабар. А көбөйтүү H бөлүнгөн 2. А бөлүнгөн 2 көбөйтүү H деп жазып алсак, А бөлүнгөн 2 көбөйтүү H канча чыкты эле? А тамырасты 3 бөлүнгөн 2. Барар.
көйтүп коебуз. А алымына бөлүмүнө көйтсөк а квадрат тамырасы 3 бөлүнгөн 4. Демек, бирок бул жерде канча үч бурчтук бар эле? Барабар 6 үч бурчтук. Бирөөнүн аянтын таптык. Демек, жалпы негиздин аянты баягы 6 бурчтуктун аянтын табыш үчүн бир үч бурчтуктун аянтын 6га көбөйтүп коебуз. Анда 6 көбөйтүү а квадрат тамырасы 3 бөлүнгөн 4 барабар 3 тамырасы 3 бөлүнгөн 2 а квадрат болот. 6 менен 4-тү кыскартып едик да 2-ге. Ошондо а 3 тамырасы 3 бөлүнгөн 2 а квадрат. Эми көлөмдү табабыз. Көлөм негизин аянт менен бийиктигинин көбөйтүндүсүнө барабар. В барабар негизин аянты 3 тамырасы 3 а квадрат бөлүнгөн 2 көбөйтүү h. Демек, жообу В барабар 6 бурчтуу туура тик призманын көлөмү 3 тамырасында 3 а квадрат бөлүнгөн 2 көбөйтүү h'ка барабар экендигин биз чыгардык. Номер 6-ны карагыла балдар. Кичине номер 6-чы көнүгүүтү ачкылачы. 3 бурчтуу жантык призманын негизинин жактары дейт 50 дециметр, 60 дециметр жана 90 дециметр болгон 3 бурчтуу экен. А капталкыры 100 дециметр. Ал негизинин тегиздиги менен дейт 45 градустук бурч түзөт. Призманын көлөмүн тапкыла. Демек, бул жантык призма экен. Мына чиймеден карагыла. Биз өткөн далилдегенде айттык го. Ар кандай призманын көлөмү негизин аянттын бийиктигине көбөйткөнгө барабар деп. Чиймени карасаңар, 3 бурчтуу призма, жантык призманын бийиктиги h'k. Ушул каптал кыры h' негизинин тегиздиги менен 45 градустук бурчту түзгөнү көрсөтүлүп турат. Бизге берилди мынакей каптал кыры 100 дециметр, негиздери 50, 60, 90 дециметр деп жазылып турат, жана h'(AK) бурчу 45 градуска барабар болсо, көлөмдү тапкыла. Негизин аянтын табабыз. Көлөм негизин аянт менен бийиктигинин көбөйтүүсүнө барабар да. Демек, негизин аянтын табыш үчүн эгер 3 бурчтун 3 жагы берилсе, кимдин формуласын пайдаланса элек? Герондун, Ал үчүн периметрди таап алабыз да, жарым периметр. Кошуп туруп бардык жактарынын узундуктарын кошуп 2ге бөлсөк 100 сантиметр чыгып турган, көрүп турасыңар, эми Геронун формуласы боюнча 100, 100 минус 90, 100 минус 60 көбөйтүү 100 минус 50 барабар. 100 көбөйтүү 10 көбөйтүү 40 көбөйтүү 50. Мындан тамыр чыгара турган болсок, 100дөн 10 чыгат. 40ка 10ду көбөйсөңөр 400дөн 20 чыгат. 50 деген 25 көбөйтүү 2 5 чыгат. Тамырасы 2 калат. Демек, 1000 тамырасы да 2ге барабар экен. Негизин аянты 1000 көбөйтүү тамырасы да 2 дециметр квадратка барабар. Эми бизге көлөмдү табыш үчүн эмне жок? Эмне жетишпей жатат? Бийиктик жок, Эми жантык призманын бийиктиги, мына өзүңөр көрүп турасыңар, мунун бийиктиги каптал кырына барабар эмес. h'(k) 3 бурчтугун карадык. h'(k) бул бийиктик. Ошон үчүн могул 3 бурчтук, тик бурчтуу 3 бурчтук. Тик бурчтуу 3 бурчтун жактары жана бурчтардын арасында катыштарды пайдаланып, 45 градустук бурчтун каршысындагы жаткан катет h бийиктик. Ал эми h'(a) бул L гипотенуза. Тар бурчтун каршысында жаткан катеттин гипотенуза болгон катышы тар бурчтун синусу деп аталат дегенбиз. Демек, h'-тын L'ге болгон катышы синус 45 градуска барабар. Мындан h барабар L көбөйтүү тамырасы 2 бөлүнгөн 2. Каптал кыры эмне барабар эле? 100 дециметр көбөйтүү тамырасы 2 бөлүнгөн 2 болсо, барабар 50 тамырасында 2 дециметрге барабар экен бийиктик. Бийиктикти таптык, негизин аянтын таптык. Эми экөөнү эмне кылабыз? Көбөйтүп коебуз. Анда 1000 тамырасы 2 дециметр квадрат көбөйтүү 50 тамырасы 2 дециметрди көбөйтсөк, 100.000 дециметр куб болду. Буну метр кубка айландырсак, көлөм 100 метр кубка барабар экен. Демек, В барабар 100 метр куб. Эми балдар, бүгүн сабакта биз эмнелерди билдик? Бүгүн биз 3 бурчтуу призманын көлөмүн табуунун формуласын билдик. Ар кандай призманын көлөмү формуласы кандай экен, аны үйрөндүк, аны таптык. Анан бул формулаларды пайдаланып, мына көнүгүүлөрдү иштедик. Эми силер балдар үйдөн дагы бир сыйра өзүңөр окуп, кайрадан китепти карап кайталайсыңар. Эми үйгө тапшырма балдар.
китебиңерди ачсаңар карап отурасыңар, китебиңерде номер 2-ни карагыла. Биз жаңы номер 1-ди чыгардык. 3 бурчтуу, 4 бурчтуу, 6 бурчтуу призма үчүн. Силер номер 2 эмне дептир? Биринчи маселеде А барабар 2, H барабар 6 болгон учур үчүн призманын көлөмүн тапкыла дептир. Биз даяр формулалар чыгарып койдук. Силер A'нын ордуга 2 сантиметрди, H'тын ордуга 6 сантиметрди коюп, призманын көлөмүн таап коесуңар. Асын эле иштесеңер жетиштүү. 3 бурчтуу призма, 4 бурчтуу туура призма, 6 бурчтуу туура призма үчүн экинчи эсеп көнүгүүдүн баягы биринчи Асын эле чыгарасыңар. Эми андан кийинкиси номер 4. 3 бурчтуу тик призманын бийиктиги 6,5 сантиметр. Негизинин жактары дейт 29 сантиметр, 25 сантиметр, 6 сантиметр болсо көлөмүн тапкыла дептир. 3 бурчтуу тик призманын эмнеси белгилүү экен? Бийиктиги белгилүү, анан негизинин жактары белгилүү. Мунун көлөмү эмнеге барар эле? Негизин аянттын бийиктигине көбөйткөнгө барар дедик, негизин аянттын кимдин формуласы менен табабыз эгерде 3 жагы берилген болсо? Жаңы эле чыгардык, Геронун формуласы менен таап коесуңар. Анан бийиктиги өзү даяр экен 6,15 сантиметр, экөөнү көбөйтүп койсоңор 3 бурчтуу тик призманын көлөмү келип чыгат. Номер 2-нин Асы, анан номер 4-үнчү көнүгүү үйгө тапшырма балдар. Рахмат балдар көңүл бурганыңарга. Оорубагыла, ден соолугуңар чың болсун. Тапшырмаларды чыгарып, түшүнбөгөн сурооңар болсо айтып мага кайрылсаңар болот. Мага тапшырмаларды убагында жөнөтүп турууга аракет кылгыла. Болуптур балдар. Жакшылыкта көрүшөйүк. Эсен болгула.